Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, өзгөчө чоң тазим менен баткендиктер. Бүгүн кечеги болгон окуяларга биз өтө капа болдук. Бирок Кудайым буйруса, биз сиздер менен башынан бузук до концабыз Кудай берип калса. Ошондой эле ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин азыркы учурда отурган бийликтен сырткары кечеги президенттикке аттанган 60га жакын адам чыккан, ар бири 1 миллион взнос берген. Ошондой эле октябрдагы партиялык шайлоолорго ар бир партия 5 миллион взнос алган. Ошо партиялар, ошо президентке аттанган адамдар убагында биз Кыргызстан үчүн, кыргыз жери үчүн мына кылабыз, ана мына деп тиги деп кыйкыргансыздар. Мына сиздердин очеретиңиздер келди. Баткенде күйүп жаткан үйлөрдү, Баткен эли кыйналды. Сиздер өзүңүздөрдү көргөнгө убакыт келди. Ошондой эле ар бир строительный компания, мына эң чоң строительный компания Ихлас строительный компаниясы экен. Ошон строительный компания өзүңүздөр эстафета кылып, ар бир кыргыз жаранына үй салып, ошо мамлекетте кыргыз жери үчүн, Кыргызстан үчүн көбүз деп өзүңүздөр мына көкүрөктө болгон нерсеңиздерди чыгарып жардам бериңиздер. Биз кыргыз жарандары Москвада болобузбу, Россияда болобузбу, Америкада болобузбу, ар бири Кудайга шүгүр жардам берип атабыз. Кудайга шүгүр бизден сырткарда башка өзүнүн кыргызстандыктар, башка улуттар деле жардам берип атат, Кудайга шүгүр. Чоңдор, өзгөчө чоңдор, мына мыйзам чыгаруучу, мына жогорку кеңеште отургандар, өкмөттөгүлөр жардам бериңиздер. Кыргыздар азыр Кудай буйруса, өзүңүздөр көрүп тургандай кыйналып турабыз. Ушул момент сиздер үчүн шанс. Өзүңүздөрдү көбөс калыңыздар. Баткен эли үчүн до конца биз.